Баткен облусуна өзгөчө макам берүү маселеси кызуу талкууларды жаратып жатат. Баткен облусунун чек ара кырдаалы өтө оор болгондуктан буга чейин да бир канча ирет өзгөчө макам берүү маселеси көтөрүлүп, муну менен көптөгөн жагдайларды чечсе боло турганы айтылып келген. Өзгөчө макам берүүдө эмнелерге көңүл бурулат? Баткенге макам берүү менен эмне өзгөрөт? Мындай суроолор көпчүлүктү кызыктырып жатат. Ушу Баткен областын өнүктүрүү боюнча бир 40ка жакын адистер, эксперттердин келип ушу областтын бир сыйра кыдырып көрүп кетти. Бул жакшы, негизи жакшы нерсе, ниети жакшы өнүктүрөлү деген. Буга чейин да болуп келген эми ушундай элетти өнүктүрүү, айылдарды өнүктүрүү деген түпкү маселе ошол мыйзам кабыл алынса дагы, мамлекеттик өнүктүрүү программасын кабыл алса дагы, ошо жакында эле 2 ай болду ошо болуп өткөн чек арада болгон согуштун кесепеттерин канчалык жоёт, ошо жерде жашаган, жабыр тарткан адамга канчалык пайдасы болот. Ошол кабыл алынып аткан мыйзам. Ооба, областтын жетекчисине бир кошумча полномочия берели деп атат. Ошону менен чечилеби маселе? Чегара негизги чегара чечилеби? Жер маселеси чечилеби? Кошумча полномочия берсе. Баткен району эң негизги алыс район экен. Бүт Москвада, Казакстанда жүрөт жаштар. Ошол үчүн статус берилсе эң жакшы болот. Берилсин, мына жолдор оңдолот, жакшы. Бизге негизи ошол да. Макамды эми кайсы мааниде берип атат, ошол жөнүндө жакшы түшүнүк жок. Бирок баягы границаларды, мисалы үчүн, бул мурдакы жеңилдиктерде, мисалы үчүн биздин Карабак айыл өкмөтү калып кеткен да, жаңы буяга айткандай, Карабак айыл өкмөтүнүн 3 жагы, оң жак, сол жак, бир жагы чону Тажикстан, Өзбекстан менен бөлүнүп турат да, ошо границада турабыз. Ого эч кандай неме жок да. Эми мисалы үчүн макам берсе, мисалы үчүн пенсия, пособия, айлык акы дегендей нерселерден кошсо жакшы. Учурда Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топ уюшкандыкта иш алып барууда. Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча кызуу талкуулар тынымсыз уюштурулууда. Алардын бири Европа биримдигинин ачык коомчулук, ачык медиа долбоору алкагында уюштурулган аянтча. Ачык маектешүү аянтчасынын отуругумунда Баткен облусунун экономикалык өнүгүүсүн, негизги багыттары эмгек, миграция сыяктуу актуалдуу маселелер боюнча талкуу жүрдү. Албетте, Баткен кабыл кийин дагы 2011-жылы дагы чек арага дагы өзгөчө статусу өзгөчө айыл аймактар боюнча 2011-жылы мыйзам кабыл алынган. Ал жерде бир нече кепилдиктер, бир нече жеңилдиктер жана өзгөчө режимдер да орнотулган болчу, бирок тилекке каршы бул мыйзамдар өзүнүн коюлган максаттарына жетишкен жок. Ошондуктан бул мыйзамды иштеп чыгууда биз эң биринчиден ушул тарыхый Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн алгандан бери Баткен областына тиешелүү бүт мыйзамдарды көтөрүп, анализдеп, эмне үчүн алар ишке ашырылбагандыгы жөнүндө талдоо жүргүзүп, ошонун негиздеринде биз кандайдыр бир иштей турган нормаларды гана тандап туруп, азыркы биздин мүмкүнчүлүккө жараша, каржылоого жараша жана мындай так эле ишке ашырыла турган жана эң негизгиси болуп бул жерде башкаруу системасын өзгөртүү, жоопкерчиликти бир адамга жүктөө болуп, ушул Баткен областындагы социалдык, экономикалык, коопсуздук маселелери, элдин көйгөйлөрүн чече турган маселелерди бир кишиге жүктөп, ошол киши түзмө түз эл менен кабарлашып, ошол эле кезде кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр бар болуш керек болчу, укуктары. Албетте, бул жерде абдан көп талкууланып атат, аябай көп милдеттемелерди берип атасыңар, көп жоопкерчилик жүктөп атасыңар, бирок ар бир программасынын эң негизги ашырылбай турган проблемасы болуп, бул каржылоо системасы биринчиден, экинчиден кадрлардын, ушу жергиликтүү калктын түшүнбөстүктүнөн пайда болгон проблемалар келип чыкканда. Ошолорду жоюу үчүн ушул Баткен областынын макамасы боюнча мыйзамда ушул бүт нормалар каралган. Албетте, толугу менен кандайдыр бир бүт маселелерди тез арада чечип салабыз деген биз да андай ойдон алыспыз. Бирок мындай кыска мөөнөттө чечиле турган маселелерди ушул мыйзам
кандайдыр бир элдин көйгөйлөрүн, азыркы эң негизги көйгөйлөрүн чече турган бир иш-чараларды өткөзүүгө шарт түзүп берет. Албетте ал жерде ушул Баткен областынан эл өкүлдөрү менен, депутаттар менен биринчиден кеңешүү болду. Экинчиден бул жердеги мамлекеттик органдардан маалымат түзмө-түз алып биз чогултканбыз. Андан сырткары биз альтернативдүү түрдө ушундай азыр эл менен жолугуп, элден маалымат алып, жеринде текшерип, бул иш тобу жалаң гана ушул Бишкекте бир мекемеде отуруп алып иштебей, бул жеринде чыгып, бир жолу алар келип кетишти. Бул иш тобу мурдакы жумада алар мамлекеттик органдар менен жана иштебеген ушу проблемалары бар ишканалардын көйгөйлөрүн чогултуп алыш үчүн келип кетишкен. Биз ойлойбуз, бул дагы бир нече жолу улантылат. Эл менен калың катарлар менен кандайдыр бир талкуу катары, алардын ой пикирлерин угуу, түшүндүрмө иштери дагы бир жерде чоң ролду ойнойт да. Ошон үчүн алар менен биз тыгыз азыр эми албетте жетишпегендиктер бар. Эл бүгүн биз дагы байкадык, эл көбүнчөсү мындай кабардар эмес экен да мыйзам тууралуучу. Анан буну да тез арада ушул жуманын ичинде эле биз ойлойбуз оңдош үчүн маалымат кампаниясын жүргүзүү боюнча бул жергиликтүү массалык маалымат каражаттары менен биргеликте, жарандык коом менен биргеликте, же айылдык кеңештер аркылуу айыл өкмөттөр менен биргеликте биз элге ушул макамы жөнүндө биринчиден мыйзамды түшүндүрүп берип, алардын эмнеси өзгөчөлүктөрү бар, эмне кандай жаңылыктарды алып келет. Экинчиден бул элдин мүдөөсүн, элдин ушул ичинде болгон арманын угуп, ошону кагазга түшүрүп иштей турган түрдө бул мыйзам иштей турган болуш керек деп ниет кылып атабыз. Баткен облусунун өнүктүрүү программасы 4 багытты өзүнө камтыйт. Анын алкагында инвестицияга өзгөчө көңүл буруулары, бизнес сектору өнүктүрүүлөрү айтылууда. Коомчулукта сырткы инвесторлорго караганда жергиликтүү инвесторлорго көбүрөөк көңүл бурулса жакшы болот деген пикирлер көбүрөөк айтылууда. Ал эми жеке ишкерлер облусту өнүктүрүүгө биргелешкен демилгелерди сунуштап жатканын айтышат. Баткен облусунун өнүгүшүнө жасалган кадамдар, айтылган сунуштар, иштелип чыккан программалар ишке ашса, өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Жасмина Сайдиманова, Салам Медиа, Баткен.